Мына азыр кой таштыктар келди, алар өзүнүн жердештерин эмес, мага да сес көргөзгүсү келди да, кээ бирлери. Мен кой таштыкмын, мен чүйлүкмүн, мен Стрельников адаммын. Бакиев менен күрөшкөндө ар бир айылын кыдырып чыккам. Курултайында өткөргөнбүз, митингинде өткөргөнбүз. Ошолордун баары мени менен жүргөн. Атамбаев Бакиев тарапка өтүп кеткенде да мен алар менен калгам. Элди жерди бөлүп, бирин бирине тукуруу жолу менен сен башка жактан келгенсиң, керек болсо менин айылым чыгат деген логика менен башкаруу бул өткөн кылымдын белгиси. Эми Атамбаев ошентип коркуткусу келип атабы? Болбосо кантип түшүнсө болот муну? Мен айтам, мен кой таштыкмын. Мен Стрельниковдамын. Атамбаев айткандай назло керек болсо ошол жерден 5 соток жер алып үй салам. Вы посмотрите его интервью, показания. Он говорит только о сыне Райкана Төлөгөнова. Текебаев жөнүндө сөз жок. Мен жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес. Мен 24 саат отуруп өлкөнү сактап, биринчи декреттерди мына мен жазгам. Менден кызмат сурап, адамдар очуртта турган таң атканча. Мына вечерний Бишкек ушактарды жазган, Фариттин шыпыргылары. Кечирип коесуңар. Келип алып дейт, сизди күнөөлөгөн. Тап келчи, мен көрөйүн ошол күнөөлөгөндү. Даже Юсупов айтып айткан эмес. Юсупов саясий күрөштө улут аралык мамилелерди пайдаланбаш керек. Комиссияда айткан, 10-жылда жөн жерден чыккан жок. Ошо өзбек фактарын саясий маселелерди чечүүдө пайдаланабыз дегенден келип чыккан деп айткан. Ошондо акылыбызга келишибиз керек. Ошондон сабак алышыбыз керек. Бүгүн Ферган Ару гезит эмнелер жазып атат? Мен окуган болушуңар керек, Ферган Ару жазып атат. ГКНБнын агенттери Жалал Абадка барып өзбек лидерлери менен сүйлөшүп, Атамбаевден башкасына жаман көрсөтмө бер деп көндүрүп жүрөт дейт. Коркутуп атат, алдап атат, балким сатып алабыз деп. 10-жылы дагы ошондон кесепетинен о жаңжал чыккан. Он 17 жылга камалган Юсупов деген аферист бар. Атамбаевдин ишенген күбөсү ошол түрмөдөн туруп көрсөтмө берет экен. Ал азыр колониядан биринчи СИЗОдогу өзүнүн люкс номерине бир жума мурун алып келинди. Билесиңер, убагында Зарылбек Ырсалиев кыздарды киргизип берген, ресторандан тамак алып келип турган. Мен болбосо силердин кылмышыңарды ачып коем деп коркутуп алып, каалагандай буйрукту Юсуп берип кордоп жүргөн. Кордолгон офицерлер, полковниктер, майорлор, капитандар бизге келип азаттыкты дагы ыйлап барыз жазышкан, пресс-конференция беришкен. Бизди ошол бир криминалга тебилетип койду, мойнубузга мингизип койду деп. Когда Батукаева? Я забыл, спасибо. Спасибо. Батукаев чыгып кеткенден кийин пресса поднял шум. По нашей инициативе образовали парламентскую комиссию по инициативе Атамекена. Председателем комиссии назначен Болотшер. За неделю мы определили, кто организовал. И ко мне в один прекрасный день заходит мой друг Данияр Нарымбаев. Он долго сидел, ему неудобно, наверное, было. Айтыбер, Данияр, десем айтты. Данияр сказал, что, оказывается, вы начали парламентское расследование, вот президент хочет, чтобы вы прекратили, иначе он откроет 3-й раз расследование по мародерству делает. 3-й раз. Вы меня знаете, я взорвался. Колунан келгенин кылып алсын. Мы не намерены. Мы кратчайший срок раскрыли, что Батукаева отпустили по указанию Атамбаева. Довели дело вплотную до Атамбаева. Все доказано. Только Атамбаев не сдают пока. Но я уверен, через год сдадут.
Потому что вот есть косвенные доказательства. Парламент принял решение, парламент нашел незаконным решение суда, Нарынского суда о освобождении Батукаева. Парламент предложил органам, судейским органам, чтобы его уволили. Атамбаев его недавно повысил, назначил судьей межрайонного суда. Несмотря на обращение парламента, комитета и фракции. Мен де хат жаздым, Алмас Шүкенович, бұл баяғы Батукаевты шығарған сот, ұмытып қалбаңыз. Мына жоғарғы кеңестің шешімі, қойбаңыз дедім. Жоқ, аны чоңайтып қойып қойды. Я даже скажу, что более того, это не только мен косвенное доказательство, мягко говорю. Ал судья айтып еле жүреді, қырғыздар кичинекей білет. Мен екі башым бар беле, жоғары жақтан антып айтпаса мен андай шешім қабыл алмақ білем деп ашық айтып отыр. Действительно, его повысили. А какой может быть судебная реформа?